Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Ötkönкү sabakta şol Allah Taala'nı tanıştırıp atkan bilesler. Hormattуу musulman bir tuğandar. Bul akidanın özünün içinde bayağı çoң bölüktörden bölünse, oşonun birinci bölügü bul ilahiyat babı. İlahiyat degende Allah'tın zatı, Allah'tın sıfatları tuurasında tanıştırgan bab bolot dagı. Akide ilimindegi eң oor, eң tatal, özgöçө ahli sünnet ol cemaat menen ahli bid'attын ортосундагы көп суроо, талаш тартыш, бири-бирин бид'атка чыгарып, бири-бирин адашты деп, бири-бирине ушундай бир көп суроо ду жараткан, адамдардын арасындагы көп талаш тартышты жараткан акиде илиминин бөлүмү болуп эсептелет дагы. Бул бөлүк чындыгынан буну түшүнүү дагы, буну түшүндүрүү дагы өтө бир оор, татаал, анткени аалымдар арасында көп талаш тартыштар болгон. Эң кызыгы дагы жана адамды бактылуулукка жеткире турган дагы, адамды адаштырып жибере турган дагы мына ушул маселелерде болот. Анткени эмнеге дегенде жаратканды туура таануу бул жеткен бакыттын дал өзү. Ал эми жаратканды таанууда адашып, жараткан Аллах Тааланы өзүңдүн Куран сүннөттүн таалиминен тышкары келтирип, өзүңдүн кээ бир фантазияңды кошуп, кээ бир нерселерге өзүңдүн кыялыңдагы нерселерге окшоштуруп алуу бул адашуу болуп эсептелет да. Ошондуктан бул оор, буга жакшы көңүл бөлүп, билип алып, ушул деңгээлде Алла Тааланын жаратуучу экендигин, Алла Тааланын окшош жок экендигин билип алуу бул эң бир мусулмандын мойнундагы зарыл нерсе. Анткени эмнеге дегенде Аллахты таап, Аллахты туура тааныбаган адам кыяматта кутула албайт. Ошондуктан эгерде кимде ким акыретте кутулам, акыретте Аллах колум десин, пайгамбар үммөтүм десин десе, анда биз ушуга окшогон нерселерди билип алууга жакшы аракет кылып умтулушубуз керек болот. Мына биз өткөнкү сабакта وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض деген жерге токтогонбуз. Мына ушул жерден улайбыз. Демек, وهو شيء Аллах Таала бир нерсе, لا كالأشياء бирок бар нерсе, бирок башка бул ааламдагы болгон бар нерселердин бирөөсүнө да окшобойт. Анткени Алла Таала жаратуучу, а биз болсо махлукпуз. ومعنى شيء Алла Таалага бар нерсе деп айттык. Бунун мааниси эмне десе, إثباته بلا جسم. Алла Тааланын бар деп ишенебиз, бирок Алла Таала жисимсиз, жауһар эмес, араз да эмес дейбиз. Эми жисим деген эмне? Ногул жерде жисимди түшүндүрмө берип атат да. Ал-жисму жауһарун зу аб'адин саласатин. Жисим деп 3 нерседен турган нерсе. Узуну, туурасы, анан баягы жоондугу. Бир нерсенин узун, туура, жананын калыңдыгы же жоон ичкелиги. Эгерде кайсы бир нерседе узуну, туурасы, анын жоондугу же ичкелиги билинип турса, анда бул нерсе жисим болот экен. Мисалы күн. Күндүн узундугу бар, туурасы бар, анын жоондугу бар, анын ичкелиги бар. Демек бул жисим, бул махлук. Мына бул телефон. Мына телефондун узундугу бар, туурасы бар, талшынасы бар. Талшынасы мынчалык, узундугу мынчалык, туурасы мынчалык болду. Демек ушундай болуп атабы? Демек бул махлук. Мына бул стакан, бунун узундугу, бунун туурасы, бунун жоондугу, ичкелиги же жоондугу туруп атабы? Демек бул махлук. Жада калса мына китепке мына жерге чапталып коюлган стикер дагы, бунун узундугу, бунун туурасы, бунун талшынасы какой-то миллиметр болуп атат. Ушуга окшогон нерсе туруп атабы? Демек бул махлук. Демек Алла Таала жисим эмес дегендин мааниси, Алла Тааланын узуну, туурасы, жананын жоондугу же ичкелиги жок. Анткени Алла Таала махлукка окшобойт деген мааниде. Ошон үчүн аалымдар ушинтип бөлөт да, жисим бар, жауһар бар, араз бар. Жауһар деген эмне? Жауһар деген ал-жуз'уллази ла ятажазза. Жауһар деген ушундай бир бөлүкчө болот. Ал нары көздөй бир прибордун жардамы менен дагы, акыл менен да нары көздөй бөлүшкө мүмкүн болбогон эң кичинекей бөлүкчөнү бул жауһар фард деп айтылат. Акыйданын тилинде нукта деп айтылат. Ошол жауһар фард, анан ошол 2 жана 2ден көп жауһардан куралган нерсе бул жисим болот да. Демек жекече турганда жауһар болот да, ошо 2 жауһар же 2ден көп жауһар бирине бири келип кошулдубу? Демек ал уже жисим пайда болот.
Демек Алла Таала жауһар эмес деген сөздүн мааниси Алла Таала бул ааламда эч бир нерсеге окшобойт. Жисымга да окшобойт. Анткени жисым деген көптөгөн жауһарлардын биригүүсү жана араз дагы эмес. Араз деген жисымдын сыпаты. Араз деген эмне десе, араз деген бул жисымдын сыпаты. Мисалы үчүн огул телефонду алсак, ушул телефон бул жисым боло турган болчу болсо, жисымдын сыпаты кандай? Узуну жана туурасы бунун сыпаты. Жана бунун түсүнүн кара болуусу, бул дагы бунун сыпаты болуп атат да. Же болбосо могул баракты алсак, ушул барактын бул барак жисым болсо, барактын формасы жана барактын ак түсү бул анын сыпаты болуп атат. Демек Алла Таала жисымда эмес, жауһарда эмес, аразда эмес деген мааниси Алла Таала бул дүйнөдөгү эч бир нерсеге окшобойт деген. Эми ол жерде бир аз түшүндүрмө берип кетти. Ушул жисым туурасында айттык. Эми жауһар туурасында айтсак, мына жауһар дейт. لأن الجوهر هو الذي يكون محلا للأعراض والحوادث وقد علمت أن الله منزه عن ذلك деп бул жерде шархта бир аз берип атат. Жауһар деген эмне? Жауһар деген ушундай бир эң майда бир бөлүкчө, бир любой эле нерсени майдалай берсең, этегинде майдалана туруп, эң кичинекей бир бөлүкчө болот, нары көздөй бөлүнбөгөн. Ошондой майда бөлүкчөлөр бири-бири менен биригип отуруп, момундай формадагы телефон пайда болот да, мисалы буюмдар пайда болот. Демек ошол жауһар болду. Жауһар эмес Алла Таала. Неге десе, жауһар деген, жауһар негизи өзү түбү ошол араздар жайгаша турган бир махал, бир объект болуп атат дейт да. Ошондуктан Алла Таала жауһар да эмес, Алла Таала араз да эмес. Неге? لأن العرض كل موجود في موضوع дейт. Бул жерде сонун аныктама берип атат. Анткени араз деген эмне десе, бир орунда жайгашып, бир орундан орундук алган нерсе бул араз болот дейт да. Бир махалга барып жайгашкан нерсе, ошол махал аркылуу турган нерсе вujudунда ошол нерсеге муктаж болсо барлыгында, анда бул араз болот. Ал эми Аллах Таала мындай барлыгында экинчи бир нерсеге муктаждыгынын болуусу бул мүмкүн эмес Аллах Тааланын. Ошондуктан Алла Таала араз дагы эмес. Мисалы үчүн огул баракты алсак, огул барак бул жисым. Бирок барактын өңү сары болуп атат. Ошол сары түс, барактын сары түсү өзүнчө алынбайт. Бул барактын сыфаты. Демек, барак болгондугу үчүн ушул сары түс болуп атат. Буну сары түсүн өзүнчө отдельно снимать этип алып кое албайсың да. Демек бул араз да. Ушул араз, ушул сыпаты, сары түсү барлыгында ушул барака, жисымга муктаж болуп атат да. Ошондуктан Алла Тааланы биз жауһар дагы эмес, Алла Таала жисым дагы эмес, Алла Таала араз дагы эмес деп айтабыз. Анткени бунун бардыгы махлуктарга тиешелүү сыпат болот. Кимде-ким Алла Таалага ыйман келтирдим, Алла Таалага ишенем деп туруп, бирок Алла Тааланы таанууда бир жауһарга, же бир жисымга, же бир аразга окшоштуруп кое турган болчу болсо, Кудайым өзү сактасын, анда ал адам Кудайга ыйман келтиргени менен, бирок Кудайды туура эмес таануунун өзү бул Кудайга тил тийгизгенден бетер болот. Кудайды сөккөндөн бетер болот, динди сөккөндөн бетер болот. Ошондуктан Кудайды таап Аллага ыйман келтирүү маселеси бар. Бирок Кудайды тапкандан кийин Кудайды таануу маселеси бар. Бул ошо акыйда илими Кудайды таанытат. Чыныгы биз кимге сыйынышыбыз керек? Биз кандай кылып сыйынганда, кимге сыйынабыз, кантип сыйынабыз, ал затты кантип тааныйбыз? Ошондо биздин ибадатыбыз туура болот. Болбосо жер бетинде толтура диндер бар. Асмандан келген диндер дейбизби, же адамдар ойлоп тапкан диндер дейбизби? Бардыгы өз-өзүнчө алганда биз Кудайга сыйынып атабыз дейт. Бирок сенин Кудайың кандай деп сурасаң, ар кимиси ар кандай жомокто айтып, ар кандай кыялдагы бир жасалма бир кудайларды элестетип алгандагы, ошол жасалма кудайларга, кыялдагы Кудайга же жасап алган айкелдерден жасап алган жасалма кудайларга сыйынат да. Демек, Кудайга ишенүү бул бар маселе, бирок Кудайга ишенгенден кийин Кудайды туура таанып, ошо жараткан Аллахтын өзүнө гана сыйынуу бул өзгөчө эң негизги маселе ошол. Ошондуктан бул жерде Имам Азам рахматулла алейхи бул жерде ошол бизди ошо жараткан Аллах менен тааныштырып, жараткан Аллага эмне нерсе дурус эмес,
канткенде Алла Таала туурасында ишенимиң кандай болсо дурус болот. Ал эми канткенде Алла Таала туурасында сенин ишенимиң нормадан чыгып кетсе, анда сен адашып кетишиң мүмкүн. Кээ бир маселелерде жөн эле адашуу эмес, капыр болуп ыймандан чыгып кетиш коркунучу болгон маселе болот. Ошондуктан ушул нерселерди Имам Азам рахматулла алейхи өзүнүн мынакей Фикхул Акбар китебинде бизге баяндап берип аткан чагы. Вала хадда лаху. Эми Имам Азам келди дагы Аллахтын хадды жок деди. Хад деген эмне? Ал-хад ta'riful mahiyya bi zikri ajzaiha deyт. Эми хад деген нерсе бул жерде ушуну аныктап берип атат да, бир нерсенин акыйкатын ачыктап берүү, анын бир бөлүктөрүн атап берүү менен. Демек бир нерсенин бир бөлүгүн, бир нерсенин бир чекесин айтып берүү менен бир нерсени тааныштыруу бул хад болот экен да. Ва важибул вujud, ал эми Аллах Таала болсо, ла жуз'a лаху. Аллах Тааланын бөлүкчөлөрү жок. Мисалы үчүн биз бөлүнөбүз, карасам, мына могул жерде 3 муун бар. Могул ар бир манжада эле, манжабызда эле 3 муун бар. Бир билекте 5 манжа бар. 5 манжа бар. 5 манжада ар биринде 3төн муун бар, даже 4төн болуп кетеби. Демек, биз канчалаган бөлүкчөлөрдөн туруп атабыз да. Анан кийин биздин чегибиз бар. Биздин чегибиз, мына столду карасак, мына чектен башталып, бул чектен бүтүп атат. Биягы бул чектен башталып, бул чектен бүтүп атат. Ар бир нерсенин чеги бар. Аллах Тааланын чеги жок. Күндүн да чеги бар. Биз күндү чоң дейбиз. Биз планеталарды чоң деп эсептешибиз мүмкүн. Бирок планеталар дагы канчалык деңгээлде чоң болбосун, анын башталган бүткөн чеги бар. Анын жоондугу же ичкелиги бар. Демек булардын бардыгы махлук. Алла Тааланын хадды жок дегенде, Алла Таала мындай бир көлөмгө ээ эмес. Алла Таала махлукка окшобойт. Демек, ва важибул вujud, вujуду важип болгон зат ал Алла Таала, ла жуз'a лаху, анын бир бөлүкчөсү жок, ал бөлүнбөйт бизге окшоп муунга. Фаямтани'у ан якуна лаху хаддун, ошондуктан Аллах Тааланын бир чеги бар. Бул чектен башталып, бул чектен бүтөт дебейбиз. Бул махлуктун сыпаты. Мисалы арш Алла Таала жараткан махлуктардын эң чоңу. Бирок канчалык деңгээлде чоң болбосун, аршты мисалы азыр 4 периште көтөрүп турат дейт. Ва яхмилу арша роббика яума идин самания Куранда. Алла Таала айтат, кыямат кайымынын ахыбалы ушунчалык коркунучтуу болгондуктан ал күнү аршты 8 периште көтөрөт дейт да. Ana ошо периштелердин хадистерде сыпаттары, кандай чоңдугу, кандай күчтүүлүгү дагы баяндалат. Демек, арш канчалык деңгээлде чоң болбосун, демек арштын дагы көлөмү бар. Могул жерден башталып, могул жерден бүтөт. Анткени ал махлук. Анткени Алла Таала аны ушул жерден башталып, ушул жерден бүтө тургандай кылып чектеп койду. Андан ашып да кете албайт, андан кичинекей да болуп кете албайт да. Демек, бирөөнүн каалоосуна башый атат. Ал ким? Ал жараткан Аллахтын каалоосуна башыйды, ал Кудай эмес. Ошондуктан арш да Кудай эмес, курси да Кудай эмес, күн да Кудай эмес, асман да Кудай эмес, жер да Кудай эмес, от да Кудай эмес, суу да Кудай эмес. Отту Кудай дегендер бар. Алла Таала отко буйрук кылды, Ибрахим пайгамбар эч кандай от ага таасир бербеди. Анткени от дагы Аллахтын буйругуна башыйт. Юнус алейхиссалам сууга чөгүп кетти. Кит жутуп алды. Аллах Таала буйрук кылды, зыян жеткирбеди, жетпеди. Демек, Алла каал, демек бул ааламдагы бүт бардык нерсенин кожоюну, жаратуучусу, ээси ким? Алла Таала. Ошондуктан ошол жаратуучу Аллахтын чеги жок. Могул жерден башталып, могул жерден бүтөт дебейбиз. Могул жерде мындай дейт. Өзү хат дегендин мааниси дейт. Бул бир нерсенин чекеси бүткөн жерин хат деп айтылат дейт. Бир жерден башталып, экинчи жерден бүтсө, ошону хат деп айтат дейт. Асында түшүндүрмөдө берип атат. Ал эми мындай нерсе Аллада болушу мүмкүн эмес. Мисалы үчүн биздин башталышыбыз могул жерден башталып, могул жерден бүтүп атат. Могул жерден башталып, могул жерден бүтүп атат. Биз башталып бүткөн жерибиз бар. Алла Тааланын андай чеги жок. Анткени Алла Таала бөлүктөргө бөлүнбөйт. Алла Тааланын чеги жок, Алла Таала махлукка окшобойт. Вала дидда лаху. Аллахтын дидди жок дедик. Лианнаху ла мавду'a лаху.
Ау лианнаху ла мунази ва ла мумани алаху. Дид дегенде мааниси каршылаш, каршысы жок. Демек Алла Таалага талашып, тартышып Алла Таала менен Алла Таалага тең келип, Алла Тааланын каалоосунан кайтарып, өзүнүн каалоосун ошол жерге коюп кое турган Кудайга тең келген, Кудайдын теңдеши, шериги жок. Алла Тааланы тосуп кое турган, Алла Таала каалаган нерсесин кылайын десе, жок, аны кылба, мону кыл деп туруп, Алла Тааланы тосуп кое турган эч кимиси жок. Алланын аялы жок, Аллахтын баласы жок, Аллахтын шериги жок. Аллах Таала бул ааламда жалгыз гана жаратуучу, жалгыз гана падыша, ал каалаган гана нерсе болот. Эч ким ага сен эмнеге минттиң, эмнеге анттың дей албайт. Ла юсалу амма яфал ва хум юсалун. Яфалу ма юрид ва яшау ма юрид. Каалаган нерсесин кылат. Яфалу ма яшау баямне ла юсалу амма яфалу ва хум юсалун дейт. Алла каалаган нерсесин эч ким сурай албайт. Сен неге минттиң, сен неге анттың? Аллага сот жок. Аллага эч ким сот кыла албайт. Ва хум юсалун тетиринче биз адамдар Аллахтын астында бизде сот болот. Биз ар бир кылганыбыз үчүн жооп беребиз. Ошондуктан могул жерде Имам Азам айтып атат, Фикхул Акбарда ла дидда лаху. Аллахтын дидди жок деди. Дид деген эмне десе, муназия жок. Алла Тааладан талаш тартышып, Аллага каршы туруп, өзүнүн оюн билдирип, Алланын оюнан кайтара турган анын шериги жок. Ола мумани анаху, аны тосуп кое турган, анын каалоосун токтотуп кое турган, ага бир тең келген экинчи бир Кудай жок да. Аллах жалгыз гана. Ла дидда лаху дегендин мааниси мына ушул болуп атат. Ола нидда лаху Вала мисля лаху деп Имам Азам сөзүн улуп атат. Алла Тааланын сыпаттарын айтып атат бул жерде. Булардын бардыгы бая салби сыпаттарга кетет. Алла жисм эмес, Алла жауһар эмес, Алла Таала араз эмес, Алла Таала хадд эмес, Алла Тааланын хадды жок, Алланын дидди жок, Алланын нидди жана мисли жок деп атат да. Демек, вала нидда лаху вала мисля лаху деди. Аллахтын нидди жана Аллахтын мисли жок. Кыргызча айтканда экөө тең эле, бул окшош. Демек, Аллахтын окшошу жок деп атат. Фаллаху таала муназзахун ан хазихил ашяи куллиха. Аллах Таала мындай окшошту анын өзүнүн окшошу болуп кала турган нерселердин бардыгынан таза. Анткени Аллахтын вujуду, Алланын барлыгы өзүнөн өзү важип болгон зат. Аллахтын барлыгы экинчи бир нерсенин барлыгына токтолбойт. Аллах бар, ал өзүнөн өзү бар. Ал түбөлүктүү, ал эч качан жок болбойт. Биз барбыз. Алла Таала бизди бар кылгандыгы үчүн барбыз. Биз ар бир мүнөт секундта Алланын инаяты, Алланын рахматы менен бар турабыз. Алла Таала бизден рахмат назарын алып койсун. Алла Таала бизге өмүр бербей койсун, жашоо бербей койсун, күч-кубат бербей койсун. Анда биз турган ордубузда сулк жаткан эле бир жансыз бир денеге айланабыз да. Ошондуктан Аллахтын окшошу жок. Ла нидда лаху ва ла мисля лаху дегендин мааниси ушул болуп атат. Бул жерде мындай деп атат. Нид деген бил каср дейт, касра менен болот дейт. Ал мисл ва назир. Бул окшош деген эле мааниде. Мына ушул жерге токтоп турайлы иншалла. Кудай буйруса, урматтуу мусулман бир туугандар, келеркеде ошо Аллахтын сыфаттары туурасында дагы улайбыз. Могул жерге келдик. Валаху ядун ва вajhun ва нафсун кама закараху Аллаху Таала фил Кур'ан деген жерден кийинки сабакта Кудай буйруса улайбыз. Аллахым баарыбызга жаратканды туура таанып, жаратканга кулчулук кылып, Аллах сүйгөн пенделердин катарында жашап, кыяматта Аллах сүйгөн пайгамбар үммөтүм деген адамдардын катарында тирилүүнү Кудайым баарыбызга насип кылсын. Кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү Кудайым өзү кечирсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.